Кара Көл шаары Фрунзе атындагы номер 3 жалпы билим берүү орто мектеби. Орозобек кызы Гүлайым. Энелер мектеби. Тема: үй бүлөдөгү адеп микроклиматы баланын инсан катары калыптанышынын негизи. Максатыбыз үй бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башка таанып билүүгө, билим алууга зарыл сапаттарын калыптандыруунун эң жөнөкөй жолун, методдорун, ыкмаларын үйрөтүү, ошондой эле баланын инсан катары калыптанышына өбөлгө түзүү. Саламатсыңарбы кымбаттуу энелер, ардактуу апалар. Эне болуу бактысына эгедер болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого арзыйт. Эне жашоо башаты экендигин эч ким тана албайт. Алардын мээрими, камкордугу бүткүл ааламды тынчтыкта терметкен улуу күч. Балким жашоонун мааниси энелердин кадырын билүүдө катылган чыгар. Адамзат алардын улуулугун татыктуу актай албаса да, аны билүүгө милдеттүү. Аял заты тууралуу кыргыз элинде эне үйдүн куту, эне адаты кызга үлгү, эне сабырында чек жок, эне сыйлаган элине жагат, аялсыз үй суусуз тегирмен деген сыяктуу макал лакаптары, ошондой эле бейиш эненин таман алдында. Эне бар кезде балалыктан арылуу жок, улуттун келечеги энелердин колунда деген учкул сөздөр бекеринен айтылбаса керек. Мен сабагыбызды баштаардын алдын Мадаминов Гапар агайыбыздын Ата-энелер сиздер үчүн деген китебиндеги турмуш сабактары булактарынан эне жана гений жөнүндө окуп бергим келип турат. Күндөрдүн биринде Томас Эдисон мектептен үйгө келип, эжеyi берген катты апасына карматты. Апасы көзүнүн жашын тамчылаткан калыбында үнүн чыгарып катты окуду. Сиздин уулуңуз гений, мектепте алып жаткан билим уулуңуз үчүн жетишсиз. Сиздин уулуңузга керектүү билим бере турган мугалим да жок. Өтүнүч, уулуңуздун билим алуусуна шарт түзүңүз. Арадан бир нече жылдар өтүп, апасынын көз жумганына да бир топ жыл толот. Бул учурда Эдисон кылымдын улуу ойлоп табуучуларынын бири эле. Күндөрдүн биринде эски сүрөттөрдү барактап отуруп, баягы бир мезгилде апасына алып келген эжеyi берген катка көзү урунат. Катты колуна алып ачып окуй баштайт. Сиздин уулуңуздун акылы кем. Биз мындан ары уулуңузду башка окуучулар менен бирге окута албайбыз. Ошондуктан аны өз алдыңарча үйдөн окутууну сунуштайбыз. Катты окуган Эдисон бир нече саатка көзүнүн жашын токтото албады. Анан өзүнүн күндөлүгүнө төмөндөгү эскертмени жазып койду. Томас Альва Эдисон акыл эси жетишпеген бала болчу, бирок алкышка арзыган апасынын көмөгү менен өзү жашаган кылымдын генийи боло алды. Тарыхка кайрыла турган болсок, Эдисон академиялык билимди 12 жашына чейин гана алган. Андан кийин бир дагы мектепте, колледжде, университеттерде да окуган эмес. Эгерде анын апасы болбогондо, мүмкүн башка балдар менен бирге мектепте окуганда деле, ким билет, Томас Эдисон ушундай бийиктикке жетип, кылымдын ойлоп табуучусу болот беле. Бир нече жылдан соң ойлоп табуучу өзү төмөндөгү сөздү айткан жайы бар. Менин бул бийиктикке жетишиме апам себепкер. Ал мага аябай ишенет эле. Мен аны сезчүмүн. Мен ким үчүн өмүр сүрүп жатканымды билем. Апамды уят кылууга акым жок. Томас Эдисон кадимки биз көрүп жүргөн электр лампасын, фонограф, телефон, кинетоскопту ойлоп табууга катышкан. Ар бирибиз күндө бери дегенде 20 жолу айткан алоо сөзүн телефондон сүйлөшүүлөрүнүн башында колдонууну сунуштаган дал ушул адам. Мен бул чыгарманы окуу менен эмне айткым келди? Биз балдарыбызды инсан катары тарбиялоодо аларды жоопкерчиликтүү, эркин, акылдуу болуп тарбияланышына ата-эненин ролу эбегейсиз зор. Эне бул эң биринчи мектеп. Эгерде ал ыймандуу болсо, анда тарбия алган урпак дагы ыймандуу болот. Ар бир ата-эне баласына бакыт тилейт. Кичинекейден бактылуу балалыкта өмүр сүрүүсү өтө маанилүү. Анткени ал ийгиликтүү чоң жашоонун кепилдиги. Чындыгында балага өзүн бактылуу сезиш үчүн эмне кылуу керек? Балага ишеним артып, анын ою менен эсептешүү керек. Эң маанилүү адаттар баланы көбүрөөк кучактоо жана өбүү. Кучактоо баланын өзүнө ишенимдүү болуп чоңоюшуна жол ачат. Ал эми уруп сабап тарбиялоонун кесепеттери баланы коркутуп, жүрөгүнүн үчүн алып тарбиялоо эң туура эмес ыкма. Балага жетиштүү көңүл бурулбаса, анда ал өзүнүн ыкмасын колдонуп, сөздү укпай, тил албай калат.
Албетте, балдарыбызга болгон сүйүүбүз менен аларга кам көрүп, кыйынчылыктарга кабыл бого, жан үрөп, ар дайым коопсуз жана жайдара жүрүшүнө аракет жасоо бул энелик ички туюмубуз болуп эсептелет. Бирок айрым учурда ата-эне билип билбей баланын пайдалуу да, пайдасыз да каалоосун аткарышат. Ал эми мындай мамилени көргөн бала жакын адамдарынын камкордугун өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдалана баштайт. Жыйынтыгында ыгы жок эрке өсөт. Эгерде баланы кичинесинен өз алдынчалуулукка үйрөтсөк, анын инсан катары калыптануусунун пайдаланып түзгөн болобуз. Өз алдынча кийим кийген бала, тамагын өзү жеген бала кийин чоңойгондо өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөнөт. Демек, ашканада болобу же жуунуучу бөлмөдөбү апасынын жумушуна аралашкан кичинекей жардамчынын аракетине тыюу салбашыбыз керек экен. Урматтуу ата-энелер, балдарыбыздын келечекте туура багыт алуусу жана мыкты инсан болуп калыптануусу үчүн илим, билим жана туура тарбия берүү зарыл. Канаттууга анын эки канаты кандай кызмат кылса, инсанга илим жана тарбия ошончолук зарыл. Илим бул адам баласынын аң сезимин өстүрүп, ар кандай кесип ээси болгонго жана бул жашоодо башкалардан кем болбой өз акатын таап жегенге мүмкүнчүлүк берет. Ал эми тарбия бул инсандын адебин жакшыртып, ага жашоодогу эң керектүү адамгерчиликтүү сапаттарга үйрөтөт. Сабагыбыздын аягында коомчулук, ата-эне, мектептин биргеликте өз ара аракеттенишүүсү ийгиликтүү инсандарды тарбиялап чыгарат деген ой менен аяктагым келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта болуңуздар.